Саламатсыздарбы, биз бир дүйнө эл аралык фестивалдын алкагында ушул фестивалдын коноктору менен жолугушууну улантып жатабыз. Бүгүнкү биздин коногубуз Украинадан келген укук коргоочу Ксения Шиманская. Саламатсызбы, Ксения? Сиздин оюңузча бул фестиваль, адам укугуна арналган фестивалга катышуунун канчалык маанилүүлүгү жогору сиздин оюңузча? I'm feeling huge support, and I'm spreading the very important equal. Мен чоң колдоону сезип, бардыгыбыз үчүн бирдей болгон, биз жактаган, биз үчүн күрөшкөн жана жашап жаткан абдан маанилүү принциптерди жайылтып жатам. Адам укуктары боюнча билим берүүчү адам укуктары үчүн компанияларды жүргүзгөн. Украинадагы адам укуктары боюнча даректүү тасмаларды тарткан уюмунун мүчөсү Докудейстин атынан мен бул жерде Украинанын өкүлүмүн. I'm representing here Ukraine. So I'm very thankful to Tolikan that she invited me and that she is speaking about Ukraine. But it's not about only about the spreading of these principles. It's also about this support which we can get from Asia and which we can give to Asia, because I'm following the situation here, and I'm totally understand how it's unpredictable and it's unsafe to be human rights defender here. So Ошондуктан мен абдан ыраазымын Толоканга мени чакырганына жана ал Украина жөнүндө айтып жатканына. Бирок бул жөн гана бул принциптерди жайылтуу эмес, бул Азиядан ала турган жана Азияга бере турган колдоо жөнүндө да. Анткени бул жердеги кырдаалга көз салып турам жана укук коргоочу болуу канчалык күтүүсүз жана кооптуу экенин толук түшүнөм. Ошондуктан мен үчүн Киевде Азия өлкөсүнүн атынан чыга турган адам болуу чоң жоопкерчилик. Мен азыр бул жерде Украинанын өкүлү болом жана Украинага келип абалды бул жердегидей сүрөттөп берем. Башкача айтканда, өзүмдү Азия менен Европанын ортосундагы кандайдыр бир көпүрө болгон адамдай сезем. Анткени сиз Украинада эмне болуп жатканын толук түшүнүп, бул окуяларга көз салып турасыз. Жана биз муну абдан баалайбыз. Жана биз Азияда эмне болуп жатканын толук түшүнөбүз. Анткени бизде жыл сайын жолугушуулар болот. Бизде бул фестиваль бар жана бул алмашуу, колдоо үчүн, балким кандайдыр бир стереотиптерди бузуу үчүн керек. Анткени бул жерде жашаган адамдардын тил жөнүндө, орус телевидениясы бул жака алып келген стереотиптер жөнүндө көп суроолор менен кесилишип, жана биз эркиндик үчүн, Украина жана Азия үчүн күрөштө куралдаш болушубуз керек деп ойлойм. А биз бош болгондон кийин сен да бош болосуң. А сен бош болсоң, биз да бош болобуз. As soon you will be free. As soon you will be free, as soon we will be free. I mean, I feel it because we are together fighting for our freedom, and we are in this solidarity, we are very strong. Сиз өзүңүз айтып кеттиңиз, ушул согуш убагында келдим, андан кийин ушул Украинаны азыркы учурда бул фестивалда көрсөтүү бул абдан маанилүү депчи. Деги эле адам укугу темасында ошол согуш убагында болуп жаткан канчалык маанилүүлүгү күчтүү деп ойлойсуз? I would tell you the truth that human rights are important for me at least last 15 years, because I'm a human rights defender, and there was a terrifying situation on Maidan on 2013 when we have the start of Revolution of Dignity. And I was working in a very famous organization, you already know it, it's the Center for Civil Liberties. And we were observing the peaceful assemblies on Maidan and in Kiev and in Ukraine in general. And but when the situation on Maidan started to be unpeaceful,
my colleagues and me, we were decided that we need to document, we need to fix this injustice situation, and what we could do, we should document, we should find the solution how to save all these evidences, how to save all these memories, and how to save all these videos about the crimes which were committed during the Maidan. Мен сизге айтар элем, мен үчүн адам укуктары жок дегенде акыркы 15 жылдан бери маанилүү болуп келген. Анткени мен укук коргоочумун. 2013 жылы Майданда үрөй учурарлык кырдаал түзүлүп, өлкөбүздө намыс революциясы башталган. Мен анда абдан белгилүү уюмда иштегем. Сиз аны мурунтан эле билесиз. Ал жарандык эркиндиктер борбору болчу. Ал эми биз Майдандагы, Киевдеги, деги эле Украинадагы тынч жыйындарды көрдүк. Бирок Майдандагы кырдаал курчуп кеткенде мен жана кесиптештерим баарын документтештирүүбүз керек. Бул адилетсиздик жазып, колубуздан келгенин жазышыбыз керек деп чечтик. Биз муну документтештирүүбүз керек болчу. Мына ушул далилдерди, эскерүүлөрдү сактап, Майданда жасалган кылмыштардын бардык видеолорун сактап калууну жолун табышыбыз керек болчу. Мен буга чейин тергөө тармагында иштегем. Жана кылмыштын күбөлөрү менен сурамжылоодо кандайдыр бир тажрыйбага ээ болгон жалгыз адам болчумун. Буга чейинки иш тажрыйбадан улам мен Украинанын ички иштер органдарында иштегем. Жана бул абдан оор чечим болгон. Анткени биз бул далилдерди чогулта баштап жана аны мынчалык чоң көлөмү болорун ойлогон эмеспиз. Жана биз чечим табууга аракет кылдык. Маалымат базасын түзүп, бардык мүмкүн болгон материалдарды, сүрөттөр, видеолор, интервьюлар бардыгын сактап калдык. Ал эми бул кылмыштарды жасагандарды, Майданда адам укуктарын бузгандарды жоопко тартуунун жолун издеп көрдүк. Бирок андан кийин Крым күтүлбөгөн жерден болду. Крым оккупацияланды. Биз Крымда жасалган бардык кылмыштарды документтештире баштадык. Анан тилекке каршы Донбасста кагылышуулар болуп, Донбасстын бир бөлүгү да оккупацияланды. Эч тыным албай отуруп ойлонгонго убактыбыз жок болду. Тез чечим кабыл алып, кырдаалга көз салып турганыбыз үчүн коркунучтуу мезгил болгон. Биз жөн гана улантышыбыз керектигин билдик. Бул абдан оор болду биз үчүн. Анткени мен өмүрүмдө биринчи жолу адам укуктарын бузулушу, мисалы адам урдоо, кыйноо, зордуктоо боюнча жарандык иликтөөгө катышкам. Ошондуктан бул чындыгында абдан оор иш болгон. Ага карабастан, бирок биз ондогон интервьюларды өткөрдүк жана мен бул маалыматты чогултуп, анткени биз муну жасашыбыз керек экенине көзүм жетти. Милицияга эч ким ишенбейт. Милицияга эл ишенбей калган оор кырдаал болчу. Милицияга эл ишенбей калган оор кырдаал болчу. Эч ким өз алдынча чечим таба албай калган. Анда ким жардам бере алат? Жергиликтүү жана эл аралык бейөкмөттүү уюмдар. Ошентип бул биздин миссия сыяктуу болду. Балким бул өтө аянычтуу угулат. Бирок ошол учурда мен муну кылышым керектей сезилди. I was feeling that I need to do it at that time. So human rights was not some words, abstract words. It was like human stories who was suffering and whose relatives was murdered, killing in very strange, in very animal way. So since that period, I feel that I'm not the person who is just spreading information. What does it human rights means, how we can spread this information, educate people, how we can manage the advocacy campaign. I was like human rights. Демек, адам укуктары бул кандайдыр бир абстрактуу сөздөр эмес. Алар адамдык окуялар, азап чегип жакындары абдан кызык жана адамгерчиликсиз түрдө өлтүрүлгөн адамдардын окуялары. Жана ошол мезгилден бери мен адам укуктары деген эмне, бул маалыматты кантип таратабыз, кантип элге түшүндүрөбүз, кантип маалымат өнүктүгүн жүргүзөбүз деп жөн эле айта турган адам эмесмин деп ойлойм.
Ошондо менимче көптөгөн адам укуктары сиз коргогон нерсе экенин түшүнүштү. Эгер сиз өзүңүздү эркин адам экениңизге ишенип, сөз эркиндиги бар деп эсептесеңиз, ал тургай кыйноого да даярсыз. Сиз өзүңүздүн бейөкмөт уюмуңузду түзө аласыз. Сизде бул эркиндиктер жана укуктар бар. Демек, эгер сиз сезип жатсаңыз, Украинада биз аны сезип жатабыз. Биз майданда эмне үчүн турдук, ошон үчүн күрөштүк. Жана бийликтин айрым чечимдери менен макул болбогондо унчуккан жокпуз. Ошондуктан биздин коомдогу көпчүлүк адамдар бул сөз эркиндигине муктаж экенин түшүнөт деп ойлойм. Анан балким алар башка эркиндиктерди жана башка укуктарды алып келиши мүмкүн. Анткени азыр адамдар мындай талкууларга көбүрөөк тартылат деп үмүттөнөм. Бул жагдайларда алар кандай укуктары бар жана алардын кантип коргой ала тургандыгы жөнүндө көбүрөөк маалымат таба алышат. Демек, менин оюмча, балким мен бул нерсеге бир жактуу көз карашта болуп жаткандырмын. Бирок менин оюмча, адамдар бул кандай иштейт, кантип өздөрүн жергиликтүү деңгээлде коргой алышат. Балким, эгерде алар муну жергиликтүү деңгээлде аткара албаса, анда алар кантип барса болот деп ойлонуп жатышат. Кийинки деңгээлге өтүш үчүн алар эмне кылышы керек? Ал эми бул абдан шыктандырат. Анткени адамдар укук коргоочулардын ишмердүүлүгүнө, өздөрүнүн кийлигишүүсүн сезишет. Алар мурда кандайдыр бир шаардык жиндилер катары кабыл алынышса, азыр эл чындап эл аралашып калды. Же жок дегенде мен ишенем. Because people feel attached with human rights defenders who were before some maybe freaks in the city who was care about everything, but now people are really involved, or maybe I hope so. Чынына келгенде Кыргызстан менен Украинанын окшоштуктары абдан көп. Саясатта деле, мисалы, силерде 3 революция болсо, бизде да ошондой эле болгон. Биз дагы ошол чет жактан чабуулга мындай чабуулду көрдүк. Согуштан кесепеттерди көрүп жатабыз. Ошондуктан эмкин суроо бизге абдан кызыктуу болуп атат. Деги эле ошол украиналыктардын азыркы ошол менталитет деп коебузбу, алардын аң сезими кандай өзгөрүп жатат? Ошол боюнча да айтып берсеңиз. I'm not sure if I can tell for the whole society, but what I feel about my bubble. Мен бүтүндөй коомдун атынан сүйлөй аларыма ишенбейм. Бирок менин көз карашым боюнча, балким эл дагы бир топ чындыкты көрөт. Адамдар украиндер болгонуна сыймыктанарын сезип жатам. Алар Россиядан толугу менен бөлүнгөнүн сезишет жана биз өз айбирибиз үчүн күрөшүүгө даярбыз. Аттүгүл өлүүгө да даярбыз. Айбирибиз кандай экенин билебиз. Айбирибиз абдан кымбат. Буга чейин эле көп адамдар жапа чеккен. Биз так статистиканы билбейбиз. Бирок жакындарыбыздын аркасынан аларды ээрчи алабыз. Бирок кандай болгон күндө да биз жеңебиз. Кандай болгон күндө да жеңүүчү катары биз менен бирге болосуңар. Анткени сиздер бизди колдоп, биз муну сезип чындап баалайбыз. Украинага даңк, баатырларга даңк. Сизге бардык жакшылыктарды жана албетте Украина элине жеңиш каалайм. Жана баары жакшы болот деп ишенем. Рахмат сизге. And we feel it, and we very appreciate it. So, слава Украине! Героям слава! Рахмат, Ксения Айым, биздин программабызга катышып келгениңизге. I wish you the best and of course win to the Ukrainian people that I'm sure that it will be happen. Thank you. Thank you. Rahmat, yes.